билдирет. Демек, күнүнө 3-4 жолу бул адам бардык жерде менин акчам жок деп чар салып жүрдү. Күнүнө 3-4 жолу өзүндө акча болбой турган энергияны жыйнап алды. Бул энергия жетиштүү түрдө көп чогулган учурда ал адам акча төлөбөгөн жумуш табат, же капчыгын жоготот, же акчасын урдатат, болбосо карызга белчесинен батат. Кандай болгон күндө да ал адамда акча болбойт. Анткени ал ар бир күнү ушул энергияны өзүнүн ою менен багыттап жатпайбы? Ал эми белгилүү болгондой, ой өз учурунда ойлонгон, айтылган даражага жеткирет. Көп адамдар менде акча жок деген сөздү көп айтышат. Бирок андан да жан кейиткен окуялар болот. Бир жолу дагы бир тарапка сапар алып калдым. Таксиге жаңы гана отурган учурда таксинин айдоочусуна цыган аял келип, "Кел, мен сага төлгө ачып берейин" деп кайрылды. Айдоочу "Турчу ары, менде акча жок" деген орой жообун узатты. Цыган аял ары кетип калды. Биз сапарыбызды уладык. Мен айдоочуга кайрылып, "Билесизби, мен бир жерден окуган элем. Эгер акчам жок деп айтсаң, чындап эле сенде акча болбойт экен" дедим. Ал мени карап, "Менде акча жок болот, же акча таптакыр болбойт" деди. Ал тамашаладым деп ойлоду. Бирок ал чындыгында өзүнө акча жок же акча таптакыр болбойт деген энергиянын бир бөлүгүн сиңирип алды. Аягында мен билишимче, ал такси айдап жан баккан айдоочунун машинасы талкаланып, таптакыр акчасы жоготуруп калган. Мындай нерсе менен тамашалашуунун кажети жок. Аны менен катар эле позитивдүү окуялар да эске түшөт. Бир жерде лекция окуп чыгып келе жатсам, жаныма бир аял келип калды. Ал өз башынан өткөн окуяны айтып берүүнү каалаган экен. Ал жумуштан кайтып үйүнө жаңы эле кирсе, кошунасы эшигин кагып, "Сенде акча барбы?" деп сурайт. Карызга алып тургусу келген окшойт. Анын чөнтөгү бош болуп, акчасы чындап эле жок экен. Эмне дээрин билбей калат. Анын үстүнө акчасы жок дегенди оозданбаганга аракет кылгыла деген кепти жаңы гана эшиткендиктен эмне дээрин билбей, "Бир аз күтө тур, азыр акчада эшик кагып кирип келип калат" деп тамашалап коет. Кошунасы анын жообун түшүнбөй, ийин кууштуруп коюп кетип калат. 2 саатка жетпей эле ойдо жок жерден кошумча жумуш чыгып калды деп күйөөсү үйүнө акча алып келип калыптыр. Биз биринчи туура кадамды жасарыбыз менен жаратылыш биздин туура жолдо баратканыбызга ишенимдүү болушубуз үчүн бизге жыйынтыгын аванс катары берет. Негизи эле акча жөнүндө тескери ойлор кайдан келет? Байкап көрсөк, биз тарбияланган үй-бүлөдөн келет экен. Кыязы ар дайым биз эч качан байыбайбыз. Биздин өлкөбүздө байуу мүмкүнчүлүгү жок. Акча кыйынчылык менен табылат. Акча бул арам деген сыяктуу сөздөргө кулагыбыз көнүп калган. Муну 1000 ирет уккандыктан бизге жат болуп бүткөн. Бул сөздү оозубуз менен айтпаган күндө да бир аз акча тартыштыгы болуп калса, ушул нерселерди ойлогонго жетишебиз. Ал эми биз ой жүгүрткөн учурда терс энергиялар акырындап топтоло баштайт. Анда эмне кылыш керек? Ойдун башкача формасын ойлоп табыш керекпи? Албетте, болгондо да позитивдүү ойлорду жыйнашыбыз керек. Мисалы, мен акчаны жакшы көрөм. Акча менин жашоомо оңой эле кирип келет. Мен акчаны жакшы көрөм, дайыма мага канча керек болсо ошончо иштеп таба алам. Мен акчаны оңой эле иштеп табам жана аны өзүм канааттангандай жумшайм. Ушул нерселерди ар дайым ойлоп жүрсөк, ал биздин ой жүгүртүүбүзгө акырындап сиңе баштайт. Качан гана бул энергия жетиштүү топтолуп, сезимибиз муну экинчи программа катарында сезе баштаганда, ал автоматтуу түрдө бала кезибизден жат болуп калган негативдүү программаны иштеп чыгууну токтотот. Акча жөнүндө ойлоно турган жагдай болуп калганда, ой менен сезим бири-бирине суроо жооп узатыша баштаганда, сезимибизге сиңип калган акча менин жашоомо оңой эле кирет деген ой жаралып, ошол позитивдүү ой баарын жеңип, акчанын дайыма бизде болушуна шарт түзүп бере баштайт. Жыйынтыгында, биз качан гана позитивдүү ойлоно баштаганда, аягында ийгиликтүү жыйынтык бере турган позитивдүү ой формасына энергияны топтой баштайбыз.